Негиз болбоду. Бакиевтерди кайтаруу боюнча Беларуска жаңы өтүнмө берилген жок. Зубушев. Башкы прокурор Курманкул Зубушев басма-сөз жыйында октябрь окуяларынан кийин башкы прокуратура экс-президент Курманбек Бакиевди экстрадициялоо боюнча Минскке жаңы өтүнмө жөнөтпөгөнүн билдирди. Анын айтымында ал баш прокурорлук кызматка келгенге чейин Беларуска жетишээрлик сурам жөнөтүлгөн. Мен башкы прокурорлук кызматка келгенге чейин суроо талаптар жетишээрлик жиберилген. Ал боюнча биздин эл аралык бөлүмүбүз иштерди улантып жатат. Мен иштеп жаткан 3 айдын ичинде негиз болбоду. Анткени мурда жөнөтүлгөн суроо талаптардын көбүнө биз жооп ала элекпиз, деди Курманкул Зубушев. Курманбек Бакиев 10 жылдан бери Беларуста жашайт. Ал 2010-жылы Кыргызстандагы бийлигинен кол жуугандан кийин үй бүлөсү менен Минск шаарына качкан. 2010-жылдын 7-апрелинде наразычылыкка чыккандарга карата курал колдонулуп, натыйжада Ак үй алдындагы аянтта ондогон адамдар курман болгон. Сот 2013-жылы Курманбек Бакиевди сыртынан 24 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми иниси Жаныш Бакиев өмүр бою кесилген. Бозгун президенттин уулу баласы Марат Бакиев ал убакта мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары болуп турган. Ал дагы сыртынан 27 жылга эркинен ажыратылган. Алар президенттик аппараттын экс-жетекчиси Медер Садыркуловдун өлүмүнө тиешеси бар деп айыпталышкан. Сот Жаныш Бакиевди адам өлтүрүү, кыйноо, адам урдоо, УКТ түзүү жана өлгөн адамдын сөөгүн мазактоо боюнча күнөөлүү деп тапкан. Бакиевтер кланынын мүчөлөрүнө карата Кыргызстанда кылмыш иштери козголгонуна карабай Александр Лукашенко аны Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тартып келет. Бакиевтерди экстрадициялоо маселеси акыркы жолу 2020-жылдын ноябрында көтөрүлгөн. Анда башкы прокуратуранын эл аралык укуктук башкармалыгынын начальниги Асылбек Ахматов эгер Бакиевтер 3 мамлекеттин аймагында кармалса, экстрадиция маселеси көтөрүлөөрүн билдирип, Беларуска сурам жөнөтүш үчүн бардык документтерди кароого убада берген. Беларуста Бакиевтер кланынын мүчөлөрү байлар жашаган райондордо жашап, ири бизнестерге аралашып келишет. Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев Британиянын Суррей падышалыгында хан сарайга ээлик кылат. Маалымат булагы Клоп.